Заманбап искусство ак төртбурчтук менен үн катпаган музейлер мейкиндигинен эбак эле сыртка чыгып, куроолорго, үйлөр сорустуруна, кире бериштердин ортосундагы аркаларга ооп кеткен. Негизинен мурал ой жүгүртүүсүн визуалдуу билдирүүнүн эң демократиялуу формасы болуп саналат. Ал эч кандай жол баракчаларын, дресс-кодду жана алдын ала жазылууну талап кылбайт. Ага ачык дубал менен өтүп бара жаткан адамдардын көз карашы гана жетиштүү. Бул жерде ак галереянын эрежелери колдонулбайт. Мына ошол учурда вернисаждын ордуна балдардын оюн аянтчасы, ал эми аудио гид ордуна шаардын ызы чуусу гана орун алат. Михаил Неронский ошол чөйрөгө жасалгалоочу катары эмес, маектешүүчү катары туура келет. Анын сүрөттөлүштөрү көрүүчүгө буйрук бербестен, аларды көз ирмемге топтоп жана тынуп жасап дем алууга чакырат. Мурал ал үчүн шаардын абасынын даамын калыбына келтирүүнүн, бетонда кыялдана аларын эскертүүнүн жолу болуп саналат. Анткени дубал да дем алат, анда жаракалар кетет, өңү өчөт, чаң менен адамдардын көз караштарын топтойт. Шамалдын багытын саат сайын өзгөрүп турган Астанада сүрөтчү адамдар гана эмес, климат, логистика, коңшулардын баарлашуусу менен да диалогко барышы керек. Ошентип көрүүчүнүн жаңы маданияты жаралат. Башкача айтканда, музейге бир да ирет кадам таштабаган адам дагы бир заматта искусство сыйкыр эмес эмгек экенин түшүнөт. Ал көп учурда ошонун баары абдан жеке болот. Кээде сен андан жакшы пайда алып калган учурлар болот. Ошондо сен сонун, демек бекер жазабаптырмын дейсиң. Кээде тескерисинче, сен процесс учурунда бир нерсени үйрөнүп аласың. Ал жакта бир нерсе оңунан чыкпаса да, сиз өзүңүздөн ашып түшүнгөндөй, сен жаңы бир деңгээлге жетип, бир тепкичти багынткан сындуу. Ошондо да жакшы иш болду дейсиң. Албетте, аудиториянын мамилеси да абдан маанилүү. Баары кубанган кезде эң сонун, кереметтүү. Анан албетте жеке канаттануң дагы. Ооба, сен чындап эле өзүң үчүн кызыктуу бир нерсе жасап алганыңды сезесиң. Муралдын таржымалы байыркы фрескалардан жана орто кылымдардагы темпера живописинен тартып, Мексика дубал сүрөттөрүнүн кубаттуу толкунун, ал эми Европа менен АКШдагы граффити менен стрит-арт искусствосун жаралган 20-кылымдын индустриалдык бетонго чейин созулат. Доорлор өзгөрөт, бирок чыгармачыл жан дүйнөнүн маңызы туруктуу бойдон калууда. Алар эл алдында, көрүнүктүү жерлерде өздөрүн көрсөтөт. Казакстан фасаддар локалдык баалуулуктардын аянтчасына айланган. Биз талаа мейкиндеген, сымбаттуу келген жылкы баласын, бактылуу балдарды жана келечекке көз чаптырууну көрүүдөбүз. Михаил ачкычтын дал ушул интонациясы менен иш алып барат. Ал шок абалына кириптер кылбайт, чакырык үчүн жасабайт. Тескерисинче, катуураак эмес, аны менен бирге добуш сала турган образды көчөнүн контекстине бириктирип келет. Мурал дубалдарды адамдарга кайтарып берет. Бул жерде жарнаманын ордуна баяндоо маанисине кирүү жайын сунуш кылат. Ошол эле учурда алар граффити да, плакат да эмес. Бул жерде ал жөө жүргүнчүнүн көз карашынын жана ылдамдыгына ыңгайлашып, архитектура менен ширлештикте иш алып барат. 40-жылдардагы америкалык панно, поп-арт жана 21-кылымдын сценариптик проекциялары ошонун баары бир тарыхтын ар башка бөлүмдөрү. Астана болсо узак өкүм сүрүү, таш менен эмес, көз караш менен өлчөнөт. Адам баласы канча ирет өйдө карап, ошол эле сүрөттү кайрадан канча ирет көрөт дегени менен. Мы сегодня были на объекте, где я красил сталь. Бүгүн биз мен айкелдерди боёгон объектте болдук. Ачыгын айтсам, мен үчүн бул долбоор шаар менен, шаардыктар менен баарлашууга кыйла көбүрөөк мааниде. Анан дагы мен жасап чыккандан кийин мен ооба чындап эле ушул шаарга бир нерсе алып келдим дегенди сезе алдым. Жеке өзүм бир салым жакшы нерсе, акылга сыярлык, боорукер, түбөлүктүү нерсени дегендей. Андыктан мен чыгармачылыкка жана кээ бир социалдык долбоорлорду ишке ашырууга көбүрөөк басым жасайм. Анткени аларда мен өзүмдү кандайдыр бир жол менен белгилей алам. Келечекти жакшы көрө алабыз, биз жакшы жашай алабыз деп айта алам. Мен жөн гана көргөнүмдү, эмне жасап аткара аларымды жазадым. Эмне кылгым келсе, ошону кылдым. Демек мен аны аткарышым керек. Мен ал өткөн мезгилби, же келечекпи, ал тууралуу ойлонбойм. Бирок жалпысынан мен үчүн ал чыгарма чындап эле элдик чыгармачылыктын кандайдыр бир түрүнө катышып, Астана фольклорунун бир бөлүгү болуп калгандай болом. Жана мындай объекттер өтө аз. Аларга биз чоң урмат менен мамиле кылышыбыз керек деп ойлойм. Такие объекты, их очень мало, и мы должны к ним относиться очень-очень трепетно на самом деле. Борбор калаанын короолорунун биринде жашоочулар өздөрүнүн имараттарын дубалына кандай сюжет түшүрүү керектигин өздөрү тандап алышкан. Жаматтык тандоо болгон, ал дагы шаардык искусствонун кадимки эле тажрыйбасы. Андай учурларда кошуналар өрт ортосундагы чат, чыныгы чыгармачылык кеңешке айланат. Сүрөтчү демилгелерди талкуулап, варианттарды издеп, жансыз нерсени четке кагып, жандуу жана түшүнүктүү нерсени сактап калат.
Ошол процессте негизги нерсе сүрөттүн демин жоготуп албоо. Натыйжада буларга да чоңдорго да бирдей жаңы образ пайда болот. Мындай учурда коомдук тандоо жоопкерчиликтен да бошотпойт. Андыктан жашоочулардын каалоолорун, фасадтын масштабын, келечектүүлүгүн, техниканын чектөөлөрүн эске алуу дагы зарыл. Өткөрүүчү торчу проекттер, тесттик боёктор, ошонун баары көзгө көрүнбөгөн ашкана. Анда кылдаттык байкалып турат. Таңкы жарык түстөр фасад менен айкалышканын тастыктаганда ишеним жаралат. Мурал күнүмдүк турмуштун бир бөлүгүнө айланып, шаарды биринчи жолу көргөндөй кылдат кароого үйрөтөт. Рисунок выбирали, в общем-то, всем двором. Кыскасы, сүрөттү бүтүндөй короо катышып жатып тандадык. Ар кыл варианттарды, ар башка эскиздерди сунушташты. Мен болсо албетте өз көз карашымды карманганга аракет кылдым. Мага ушул эскизди жакканы ал абдан табигый, тынч нерсеси. Анан дагы Казакстандын жаратылышын көрсөттү. Ал жакта бүркүт, жылкылар бар. Ал эми кыз болсо ошол табиаттын баарынын үстүнөн калкып жүргөндөй. Анан да артынан учуп бара жаткандай. И девочка как бы тоже парит над всем этим, над этой природой. Вот у нее тоже летящая такая поза. Шаар легендасы экстремалдык сюжеттерди жактырат. Бир ирет бир команда температура нөлгө барабар болуп турган жана жамгыр жаап жатканда дубалга сүрөт тартышкан. Албетте, боёкта эпке келбей, мөөнөттөрү да аяктап жаткан. Ал эми бетон болсо ондуракай таштарды артка да түртүп турат. Сүрөтчүлөр маанилүү монтаждоочулар сыяктуу иштешкен, тазалашты, жылдырышты, бир аз эс алып анан жаңы каттарды нукташты. Мына ошол сыңдуу түндөр көчө искусство ал жөн гана демилге эмес, ал физикалык жактан кубат экенин да эске салат. Татаал жагдайлар ишти туруктуу кылат. Суукка чыдап, чарчоону жараткан долбоор орун алган жерде сүрөт дагы узакка кармалат. Көрүүчү акыркы натыйжаны көрөт. Бирок боёктор катмарында процесс тууралуу эс тутум сакталып калат. В общем, Ошентип жамгырга карабай бүтүрдүк. Абдан суук, дээрлик 0 градус болчу. Боёктагы кургабай жатты. Кыскасы, шарттар абдан катаал болгон. Бирок ага карабастан ишке ашырдык. Атүгүл 1 жыл өткөндөн кийин байкасам дээрлик бузулбаптыр. Жакшы абалда калыптыр. Чынын айтсам, боёк чындап эле кургабай койгон. Жөн гана кесек болуп туруп алган. Анан ал ушунчалык жакшы кармалып турганына таң калдым. Бирок абдан кубанычтамын. Анын кандай чыкканы мага жагат жана абдан ыраазымын. Менимче сүрөтчүлөр жалпысынан узак мөөнөткө, келечекти ойлоп, жакшылыкка үмүттөнүп иштешет. А балким 5-10 жылдык келечекте алардын качыбас, талбас мээнети, жан дили менен жасаган эмгеги акталаттыр. Бирок дайыма эле эмес. Менимче негизинен мен ал сөздү жаман көрөм, бирок жаза албайсыңбы? Анда жазба. Анан тиешелүүлүгүнө жараша сүрөтчү болсоң, жарата албасаң, жаратпа. Бирок көбүнесе алар чындап эле бир нерсе кыла албай кое алышпайт. Ал деген терең бир нерсе, алдыга оозунуп чыгуусу, аны ишке ашыра кое алышпайт. Алар аны өздөрү ишке ашыргысы келет. Сүрөтчүнүн күнүмдүк тартиби бекитүүлөр, көтөргүчтөр, электр жумуштары жана жамгырдан коргоо. Ошол деталдар башаламандыкты так натыйжага айлантат. Жылдар өткөн сайын гидрофобтук каптамалар, жарыкка туруштук берүүчү пигменттер жана башка көптөгөн нерселер түрүндө белгилүү бир технологиялык этияттык да пайда болот. Андан улам сүрөттү алыста да таанууга мүмкүн. Михаил Нейронский кол өнөрчүлүк менен чыгармачылыкты айырмалайт. Дубалга сүрөт тартуу тартипти жана тажрыйбаны камсыз кылат. Бирок билдирүү ал башка деп мойнуна алат сүрөтчү. Ал искусство, терапияга айланган жерден башталат. Бүгүнкү күндө нейрон тармактары стилди туурайт. Социалдык медиа көңүлдү өлчөйт. Ал эми контент искусствонун ролун ойнойт. Дал ошол учурда сүрөтчүнүн колу да байкала баштады. Михаил сүртүм материалдуулугуна, шектүү жана тобокелчиликте машина кайталай албаган нерсе бар экенине ишенет. Анын кол өнөрчүлүк долбоорлору чынчыл, айрымдары дароо эле ыраазычылык билдиришсе, башкалары бир айдан кийин кайтып келип жаңы себеп табышат. Ийгиликтин критерийи масштабы эмес, тактык сезими. Ушул жумуш орду менен дал келгенде күтүлбөгөн жерде өз ордуна турган. Учурда дегендей. Если прям так на чистоту говорить, я... Эгерде ачыгын айта турган болсом, дубалдарга чүймөлө, муралдар, барельефтер,
Мен аны чыгармачылык деп эсептебейм. Албетте аны менен алектенгенде мен сүрөтчү катары өнүгүп келем, үйрөнөм, сүрөт тартуу чеберчилигимди өркүндөтөм, кандайдыр бир байланыштарды табам. Бирок чыгармачылык менимче биринчи кезекте кандайдыр бир билдирүүлөрдү жасоо. Болжол менен айтканда мени тынчсыздандырган нерселер жөнүндө. Менин искусством дал ушундайлардан келип чыгат. Мен үчүн ал терапиянын өзү сыяктуу. Мени бир нерсе оорутуп, ал үчүн бир нерсе кылсам, анан ал мени эле эмес, башкаларды да аяктырат деп ишенем. Об этом что-то делаю. И надеюсь, что это не только меня исцелит, но и кого-то еще. Бир короодо Михаил балдардын жомок каармандарынын эски скульптураларын калыбына келтирген. Алардан цементти убаланып түшүп калган, бирок жылмаюусу дагы эле сакталып турган. Ал боек сатып алды, ошол аларды кайра жандандырды. Ал албетте музейдик сапаттарга реставрация эмес, бирок колго жасалган буюмдарга болгон сый урматтын жылуу ишарасы. Мурал түшүнүгү ошентип кеңейет. Шаардагы искусство ал жаңы нерсе гана эмес, ошондой эле сакталып калууга болот турган нерселерге кам көрүү. Бул жерде техника жөнөкөй эмес, тазалоо, бекемдөө, нымдуулуктан коргоо, эски катмарга туура түстөрдү табуу. Бирок негизги маселе дагы эле этикалык жагы. Бул жерде маанилүү нерсе бирөөнүн ниетин көчүрүп алуу эмес, аны сактап калуу. Акыры аягы баары мурдадан эле ошондой болгондой көрүнөт. Коңшулук үчүн ал убакыт менен азыркы учурдун ортосундагы жарашуу акты. Сүрөтчү үчүн андан мурункуга болгон ыраазычылык, балдар үчүн болсо кире бериштеги жандуу тарых менен жолугушуу. И как Анан бир күнү жанынан өтүп баратып, ал адаттан тыш нерсе экенин байкадым. Кандайдыр бир эми андайды күнүнө эле жолуктура бербейсиң. Тарыхый нерсе, сүйүү менен жасалган нерсе. Ошондо мен ага кол тийгизгим келди. Ошентип боекторду негизинен өз каражатыма сатып алдым да келдим. Ооба, курбу кызым жардам берди. Биз аны биргелешип жасадык. Бул ошондой жорук болгон. Эгерде карап көрсөң, жакшы. Эмнеге экенин билбейм, бирок өзү үчүн жылуулукта, жан дүйнөсү, сүйүүсү менен жасалган даана сезесиң. Мисалы мен бегемотту карап турганда өзүмдү абдан жакшы сезем. Жан дүйнөм жылмаят. Бул ушунчалык жөнөкөй, абдан ишенчээ, күлкүлүү, ал тургай абсурдтуу. Бир аз ыңгайсыз жана ал абдан позитивдүү, жылуу эмоцияларды козгойт. Ошондуктан мен ага колумду тийгизгениме абдан кубанычтамын. Михаил Неронский искусствону таштап кетүүгө аракет кылып, анын кору бекер иш экенин түшүнгөндөрдүн бири. Ширетүүчү, дезинфекциялоочу, велосипед механиги сатуучу, ал чын дилинен кадимки жашоо менен жашоого аракет кылды. Бирок боек дагы эле аны колуна карата жолду таап келди. Сүрөтчү андан кол чабууларды талап кылган эмес, ал жөн эле унчукпай кое алган жок. Анын өмүр баяны үстү ачык жок палитрага окшош. Анда бир аз хаос, бир аз ирония жана адамдардын кандай калыптан жөнүндө көптөгөн байкоолору бар. Москвадан Астанага көчүп келүүсү качуу эмес. Горизонт имараттардын дубалы менен аяктабаган ачык мейкиндикте өзүн кайра ачуунун жолу болду. Ал илхом издебейт, жөн гана иштейт. Жада калса илхомду да күтпөйт. Анткени ал милдеттүү түрдө процесске келет. Понимаете, художник — это не то, что можно как профессию, например, посоветовать. Типа, Мисалы, сүрөтчү болуу кесип катары сунуш кыла турган нерсе эмес. Барып сүрөтчү бол дегендей, мен аны өзүң үчүн тандай турган нерсе деп айта албайм. Башкача айтканда, ал ишмердүүлүк. Айталы, сүрөтчү болуу сени тандагандай. Мен эмнеге кайтып келдим? Анткени менде кандайдыр бир демилгелер пайда болгон сайын, өзгөчө сүрөт тартууда өнүкпөй жатканымды түшүнгөн сайын, мээнимде бир үн жаңыргандай болот. Ал менин үнүмбү же кандайдыр бир сырткы үн түшүнбөйм. Ал сырттан келгендей, эмне үчүн биз азыр аткарышыбыз керек болгон нерсени кылбай жатабыз? Эмне үчүн куралышта барып ширетүүчүбүз? Эмне үчүн кофеканаларга барып кофе кайнатабыз деп жаңырат. Ал сен жасай турган нерсе эмес дегендей, мына ушундай. Сваркой заниматься, почему мы ходим в кофейню варить кофе, зачем это все? Это не то, что ты должен делать. Вот как-то так. Шаар бул чатыры же ыргагы жок галерея. Ал жакта кураторлор аба ырайы жана убакыт, иштер эскирип, соолуп, боектору деле агып кетет. Балким алардын чындыгы да ошондойдур. Ал өз күндөрүн биз менен бирге өткөрүшөт. Михаил мраморду, түбөлүктүүлүктү издебейт. Аны учурдун чынчылдыгы кызыктырат. Көчүп келүү, жаңы чөйрө, Казакстандын меймандостук, ошонун баары сүрөтчүнүн маанайында, анын иштеринин өңүн да өзгөртөт. Ал эми бир күнү бозургон фасадта башты өйдө көтөрүп кароого ала турган сүрөт пайда болсо, демек шаар кыялданууга убакыт тапты дегенди билдирет. Искусство каттамга кошулган жерде баарлашууга болгон каалоо да пайда болот.
сами.